кош көрүнөт болгондорго Жылдызкан Жолдошова шайлоого сөзсүз барат. Көрүнүктүү, таасирдүү, өз позициясына бекем турган принципиалдуу калыс саясатчы Жылдызкан Жолдошованын оппоненттери соц тармактарга жазып чыгышаптыр. Аалам партиясы шайлоодон баш тартты, шайлоого барбайт деп, анан эмнегедир Жылдызкан эженин сүрөтүн коюп коюшкан. Эсиңерден чыгып калса, андай эскертип коелу. Мындан туура 1 жыл мурун 2020-жылы Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине болгон шайлоодо Жылдызкан Жолдошова азыркы бийликке келген президенттин Садыр Жапаровдун Мекенчил партиясынын сап башында тизмеде 4-чү болуп турган. Туруу эле эмес, андан да ачыктап айтсак, акча каражаттары жок болсо да кабагым кашым дебестен Баткенден баштап Жалал Абадты түрө кыдырып, эли менен бетин-бет жолугушууларды тынымсыз өткөрүп, Мекенчил партиясынын парламентке өтүшүнө жана да дегеле керек болсо азыркы бийлик селесинин эң чокусунда отургандардын ошол жерге келишине эбегейсиз эмгек өтөгөнүн өчүрүп салуу такыр мүмкүн эмес. Эринбей аңтарып деле көрүшсүн. Ошол эмгектер бүтүндөй соц тармактарда кызгалдактай жайнап турат. Бул фактыны эч ким четке кага албайт. Акылман бабаларыбыздын коркконго кош көрүнөт деген таамай айткан накылы бар. Ошондуктан Жылдызкан Жолдошованын оппоненттери азыртан эле коркуп баштап, чагымчыл, жалган маалыматтарды таратпагыла дээр эле. Жылдызкан Жолдошова сөзсүз 2021-жылдын 28-ноябрь күнү өтө турган парламенттик шайлоого барат. Кимдер менен барат, жакын арада билесиздер. Жылдызкан Жолдошова эжеге ийгилик каалайбыз. Жана да Жолдошова кайсы партияда болсо, ошол партия жеңишке жетери талашсыз. Булак Назар Ньюскейже. Бишкекте түнкүсүн жарык берүүгө чектөө киргизилбей турган болду. Улуттук энергия холдинг Бишкектеги сырткы жарыктандырууга кечкесин чектөө койбой турган болду. Бул тууралуу компаниядан билдирди. Себеби айтылган жок. Буга чейин Улуттук энергия холдинг Токтогул КЭСиндеги суунун жетишсиздигинен улам Кыргызстанда парктардын, дүкөндөрдүн, айрым көчөлөрдүн жана көрүнөк жарнактардын жарыгы түнкүсүн өчүрүлө турганын маалымдаган. Бул нерсе соц тармакта катуу сынга алынган. Холдингде билдиргендей, электр энергиясын керектөө барган сайын өсүп жатат. Энергия компания керектөөчүлөргө эсептөө жүргүзүүдө. Карызы барлардын жарыгы өчүрүлөт. Ошентсе да бүгүн көрүлүп жаткан чаралар жетишсиз деп айтылат маалыматта. Улуттук энергия холдинг күз-кыш мезгилинде дефицит жаралбашы үчүн керектөөчүлөрдү электр энергиясын үнөмдөп, жылуулуктун альтернативдүү булагын колдонууга чакырууда. Булак Спутник Кейже.